Аллахтын алдына барганда биринчи айткан сөзүңүз кандай болор эле? Mahşardагы, кыяматтагы же бейиштеби иншалла деп айтайлычы, иншалла. Биле албайм. Сөз келбей калат го дейм. Allah'ın adına vurganda. Allah'ı bizdi geçir. Ал убактарда бирнерсе деп сураштагы, айтыштагы мен үчүн бул суроо мындай чындыгында оор бир суроо. Ойлонгон ар бир адам үчүн мен элем ошого жеткирсинчи, жеткиргенде анан көрө жатарбыз деген айтабыз го. Мен элем иманыбыздын талап Кудай Таала эгер ошону насип кылып бейиштен көрүү, жамалын көрүү насип кылган болсо, бир гана көз жаш төгүп Аллага шүгүр гана айтуу гана келет го деп ойлойм. Allah'ı bizdi geçir. Men elestedi oor men üçün negiz. Kanday abalda turarında aytуу kıyın. Peygamber aytkanda, Allah'ın aldında kebir perişteler var. Alar sizler okup atkan namazın kıyamında turat. Kebirleri rüküde turat, kebirleri sacdada turat. Alar Allah buyurgan günü kıyamatta sajda kılsa sajdadan baş götürет degende. Anan oşondalar baş götürüp ma abadnaka ya Rabbi hakka ibadatik. Ey jaratkan Allah, biz sağa sen kaalaganda ibadat kıla albadık dep baş götürüşet degende. Sajdada jaratılgandan başlap sajdada turup sajdadan baş götürgөн oşondoy degenden keyin menen mendешим билбейм чын айтканда. Men үчүн оор суроо. Менин кылган ибадатым, бул жасап аткан дават иштерим эч нерсеге арзыбайт болуш керек. Анткени динде ушундай бир сөз бар. Жакшылык иште канчалык жасасаң дагы аз кылдым дей бер, анткени алдыга умтулуш үчүн деген. Ошон үчүн Умар ибн Абдул Азиз өз айткан. Ушунча жыл окуган намазымдын ичинен бир эле саждам кабыл болуп калса, анда бейишке киришимдеги үмүтүм өтө чоң дегенде. Аллахтан суранарым, бир эле мен эмес, баарыбыздын ошо намазыбызды, саждабызды кабыл кылса, Аллах ошол саждабыз менен мактанабыз иншалла.